Бул Ош шаарындагы Жапалак айыл аймагында жайгашкан таштанды төгүүчү жай. Ош шаарынан чыккан таштандылар ушул жерге төгүлүп өрттөлөт. Соңку учурда аба булганып жаткандыгы жергиликтүү тургундарга байкалган. Бул жайды көрүүгө депутат Жанар Акаев жана Абдубахап Нурбаев келди. Мында таштанды төгүүчү жай курулары айтылды. Ош шаарынан Жапалак аймактагы элден жашагандан көптөгөн арыздар келип түшкөн. Ушул таштанды полигон боюнча, анан ушул жердеги арматура чыгарган цех боюнча. Азыр ушунун өз ордунда Ош шаарынын вице-мэри, тазалык ишкана жетекчилери менен көрдүк маселени. Анан бул жерде эл аралык уюмдардан 11 миллион евро акча бөлүнгөн болчу көп жыл мурун. Анан ошол нерсе чечилбей жатканы жер маселеси болгон. Анткени жер маселесин Кара Суу районунда айыл өкмөттөр бериш керек болчу. Биздин мыйзам боюнча ошол айыл өкмөттүн айылдык кеңештин депутаттарынын чечими болбосо жер бере албайт да. Өкмөт дагы обул администрация дагы жардам бере албайт. Бул маселе чечилбей калды. Азыр эми кайра Ош шаарынын өзүнүн жеринен жер чыгып атыптыр. Ушул жерге таштанды полигонун жылдырып, тазалап, үстүн тосконго. Ошол маселени буюрса быйыл башталып атат, биздин көзөмөлдө болот. Эшикке чыга албайбыз да, көкүрөктөрүбүз ачышып кетет. Эртең менен карасак, Мунускан Тойчиева Ош шаарынын Жапалак аймагынын тургуну. Айтымында бул жерден чыккан жагымсыз жыт ал жашаган аймакка чейин барат. Ошондой эле таштанды күйгөндөн кийинки түтүн айылды каптап, айнек терезелериндеги ышты күн сайын тазалоого туура келет. жарыкта шундай билинет да, боп-боз түтүн. Баягы түтүн эртең менен подоконниктерибизди карасак, майда бир чаңга окшогон каттык нерселер учуп келип туруп калат да. Ушу дайым арчыбасаң тиричилик өтпөйт. Шундай кыйналабыз, эшикке чыга албайбыз, эшиктерди жаап отурабыз, эшикке чыксак эле көкүрөктөрүбүз атышат да. Шундай вредный жыттар барат бизге. Андан соң эл өкүлдөрү Ош технологиялык университетинде студенттер менен жолукту. Бул жерде абаны таза кармоонун жолдору туурасында жаштардан сунуштар айтылды. Жаштардын маанилүү сунуштары таза аба мыйзам долбооруна киргизилет. Дал ушул экология, айылына чөйрөнү коргоо боюнча, транспорт каражаттары боюнча иштеген окуган студенттерден биз бир олуттуу сунуштарды күтүп, негизи эле мыйзам долбоорун кабыл алаарда сөзсүз түрдө ушу коомчулук менен талкуу кылыш керек. Коомчулук менен акылдашып, алардын ой пикирин угушубуз керек. Биз эми өзүбүз эле отуруп мыйзам кабыл алып койбошубуз керек да. Ошого булар студенттерден, өзгөчө жаштардан, университеттеги жанагы экология боюнча адистерден бир сунуштарды мыйзам долбооруна алып атабыз биз азыр. Айта кетсек, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 11 миллион евро акча каражаты бөлүнгөн. Эми бул каражатка Жапалак айыл аймагына заманбап таштанды төгүүчү жай курулушу керек. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Усен уулу, жаңылыктар.